Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murselin. Nebina ve habibina seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir toğanlar, жаратқан берімді Аллах Тағалаға чексіз шүкірлер болсын. Дағы мынау ушундай улуу ыйык күнгө бизди жеткизип, мына ушул ибадатты бизге насип кылып турганына Аллахыма чексиз шүкүрлөр болсын. Туғандар, бүгүнкү иншаллах темабыз туғандар, бул шариат дини, ислам дини, шариатыбыз. Урматтуу бир туугандар, бул эч качан биздин динибиз адамдардын жөн эле мындай сезимдеринин үстүндө, ошонун негизинде куралган эмес. Сезимдер негизинде куралган эмес. Туура иште мээримдүүлүк, борукерлик, ачынып кетүү деген мына ушундай сезимдер ар бир инсанда болот. Бирок урматтуу бир туугандар, бұл сезімдер ар бір личностьта башка болсын. Бардық бірдей емес. Барныкы деңгели бірдей емес. Жана ошондой эле адам негиз деп эгерде мына ушул сезимдерди негиз кылып тута турган болсо, эгерде мына ушул шариат бир гана негиздери ушул сезимдер үстүндө, эмоциялардын үстүндө куралган болгондо, анда биздин көптөгөн туткан иштерибиз туура эмес болуп калат. Бул нерсени ислам тарыхы көп орундарда көрсөткөн. Бул динибиздеги көптөгөн маселелерди, урматтуу бир туугандар, илими бар инсандар, ал-улама варататул анбия, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, алымдар мына ошол пайгамбарлардын мураскорлору деди. Мураска динар калтырган жок. Мураска дирхам калтырган жок. Алтын, көмүш калтырган жок. Мураска илимди, мына ушул динди калтырды. Ошондуктан бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандар, мына ушул илимдүү инсандар тарабына адресине мисалы кээ бир ушундай учурлар кездешип калат. Маани берилбестен билимсиздик жогорун алып келген орундар көп кездешет. Туугандар, мына ушул нерсени жакшылап биз түшүнүп, бұл нәрсені жүректерімізге сіңдіріп алышуымыз керек. Аллах субхана ва тағала Құран кәрімде бізге бұйрық қылған болса, «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун». Егерде сілер білбесеңер, билим иелерінен сұрағыла деді. Автоматически мына ушул Аллахтың бұйрығы менен, урматтуу бир туугандар, қиямат күндө мен билбей калып турмун, мен муну билгенде мен мындай кылбайт элемин, мен түшүнбөй калыптырмын, мен билбей калыптырмын деген мына бүгүнкү күндөгү эң багы биздин отмазкаларыбыз бар го, багы шылтоолорубуз. Бул шылтоолор эми кыямат күндө иштебейт. Бизде, урматтуу бир туугандар, мынакей правовой государство мыйзам болгондон кийин, правовой государство болгондон кийин, негласный ушундай бир эреже бар. Незнание закона не освобождает от ответственности. Жоопкерчиликтен мен билбей коюп турмун да, бул бирөөнү уруп өлгүчө сабап, чала жан калтырып, анан айтып атат, мен билбептирмин, бул мыйзамда ушундай бул кылмыш экенин мен билбегем экен. Эгерде мен билгенде мен мындай нерсени кылбайт элем деген нерсе эми бул отмазка болду. Урматтуу бир туугандар, кыямат күндүн суроо жообу жана ошондой эле кыямат күндүн бир көрүнүшү, бир өзүнчө бир ушунчалык бир окумуш, бир
ушундай бир көрүнүш болот, укмуш бир зрелище болот. Кыямат күнүнүн өзү, укмуш бул жактагы баягы художник жана фотографтардын өмүрүндө мындай көрбөгөн нерсени мындай запечатлеть этип калуу, ушундай бир ой деген, ушундай ой ошол профессиональный фотографтарда ошондой ой ойгонсо десеңер жок. Потому что элдин баарын туугандар титирек басып, элдин баарын тер басып турган кез болот. Ошунчалык коркунучтуу зрелище болгондугунан. Ал жерде баары турат. Элдин баары өлүп кетти, өтүп кеткен, там закондун алдына, мыйзамдын алдына жооп бербей өтүп кетти эле, кылмышты жасап атып өтүп кетти эле. Кыскасы баары ошол жерде тирүү кыямат күндө турат. Бүгүн туугандар биздин дин башкармалыгыбыз тарабынан коюлган бир темабыз бар экен. Бул тема, урматтуу бир туугандар, бул баягы ошол эле экстремизм тууралуу, диний баягы радикализм. Жаштар жол берди. Диний радикализм, жаштар алдыңкы биринчи саптап бошот. Диний радикализм, диний экстремизм тууралуу сөз болмокчу. Эми туугандар мындай да, азыр мындай ситуация болуп атат да, баягы эгерде ошол нерсенин понятиясы, түшүнүгү жок болгон абалда бул нерсени кантип ошол нерсенин границаларын чектеп коюу мүмкүн? Бул радикализм же болбосо экстремизм деген сөздүн өзү бир формасы, бир какой-то бир абстракционный бир формага ээ болуп атса, аны жөнөкөй адам түшүнбөйт. Где экстремизм, а где вот радикализм, кайсыл жерде экендигин адам түшүнбөй жатса, конкреттүү түрдө мына ошол нерсеге определение, ошол нерсенин нормаларын, чектерин көрсөтүп коюу кандай мүмкүн? Туугандар, кандайча ошол нерсе мүмкүн болот? Азыр иман менен жашайлы, имандуулук менен жашайлы дей турган болсок, автоматически мына ошол экстремизмдин астына чөбүзбү? Эмне себептен десе, бул иманга чакырып атат, иман менен жашайбыз деп атат, значит бул мыйзам менен жашайлы дебеди, бул иман менен жашайлы деп айт. Ошон үчүн мунун сүйлөгөн призывдары сразу автоматически бул экстремизм болуп калды деген сыяктуу мына ушундай сөздөр көбөйүп баштайт. Ошондуктан туугандар, негизи ошол баягы радикализм же болбосо террорду айтайлык, терроризм. Давайте терроризм жөнүндө кичине ой жүгүртөлү. Террор бул биздин кыргыз тили эмес. Террор бул орустардын тили эмес. Террор кимдин тилинен чыгат туугандар? Латинский. Латындар экен да, террористтер. Мусулмандар эмес. Латинский тилден келип чыгат. Террор, ладно, макул. Эми бул жерде туугандар, террорду айтайлык, мисалы мааниси эмнеде? Террор дегендин мааниси эмнеде? Туугандар, адамдардын жүрөктөрүнө кооптуулукту салуу, туурабы? Коркутуу. Террор ушулбу? Кетти бул террордун баягы портфелинде и шантаж, там и дальше больше экстремизм бүт баары ошонун ичине кете берет. Хорошо. Ошол террорду ишке ашырганы ким акылуу? Кимге укук берилген? Так, государственный структуралар бар, мамлекеттик структуралар бар, мисалы. Мамлекеттик структуралар бар да, бул коомдогу порядок, коомдогу тартипти, коомдогу мыйзамды көзөмөл кыла турган. МВД, ГКМБ, мына ушундай структуралар, мисалы айтайын. Алардын түрдүү ичинде бөлүнгөн отделдери бар. 10-й отдел, 9-й отдел, жана башка отделдери бар, мисалы. Бирок туугандар, да, эми айтып атабыз, мына могул жерде айттык,
бүгін ушул тема козголуп келет да. Вот революция болду, свершилась революция. Ура! Бийликти одара салдык. Мына ошол нерсе биринчи мынакей жасалган Кыргызстандагы революция канчалык ичиндеги зыяндарды камтып келди, билесиңер. Канча мародерство болду, канча бизнесмен өзүнүн мүлктөрүнөн ажырады. Мисалы, бул дайыма ушундай бир спорду жаратып келген темада канчалык деңгээлде мамлекет тарабынан бул нерсе канчалык деңгээлде мүмкүн же мүмкүн эмес деген нерсе. Ошон үчүн мен айтам, туугандар, ошондой багы абстракцияды билесиңер, ошондой бир абстракция формалар, абстракционный ошондой бир формаларды иметь эткен фигурага конкретно бир определение бериш, бул эми только мындай нерсени только спецтерге калтырыш керек. Специалист. Мына ушул терминде специалист. Бул жерде конфликт интересов болбош. Жок. Бизде кичине көбүнчө ушундай нерсе темалар иштеп кетет. Там биз таанышы бар, анан таанышы бар. Анан бул молдонун, тиги молдонун таанышы там бир отделде или там еще где. Надо вот это убрать, это устранить, потому что бул террорист, бул экстремист, он опасный для коом үчүн деп бирөөнү каралап башташат да. И начинает ошол адамды ошол майдандан мисалы устранять. Мына именно ушундай сүрөт бизде болбош керек. Эч качан личный интерес жалпы интерестен жогору турбай. Эч качан. Мамлекеттик мисалы эгерде интерес боло турган болсо, ал албетте андан дагы жогору турат. Ушуну жакшылап биз жүрөккө катып билип алышыбыз керек. Туугандар. Эми туугандар, бул жерде мындай нерсе болуп атат. Бардык проблемалар бизде эмнеден келип чыгат? Бардык ушул айтайлык катачылыкка эгерде биз жол коюп аткан болсок, ушул катачылыкка коюп жаткан биздин кадамдарыбыз эмнеден, кайсыл жерден биз тайып кетип атабыз? Кайсыл жерден биз кыйшайып кетип атабыз? Туугандар, кайсыл жерден? Туугандар, бул нерсе тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын тарыхына, сахабалардын тарыхтарына эгерде биз назар салсак, бул нерсени биз даана бул нерсеге күбө болобуз. Ушул түшүнүктөр баары ошол жерде дайындап баяндалган. Туугандар, ошондуктан мисал айтайлык, бая эгерде бир зулум болуп атса, бул зулум туугандарымдай кандай десем, местами эмес, бул баягы кээ бир тармактарда гана эмес, бул жалпылай ушундай бир формага ээ боло турган болсо, ошол азаттыкты каалаган мисалы калктын болгон демек аракети дагы ошол террордун ичине киреби, чекилби? Тоже вопрос, да? Эми туугандар да ушул биздин ислам динибиздин ичиндеги болгон адашууга мен көңүлүңөрдү бурайын. Мен азыркы светский закондорду, мыйзамдарды бул жерде освещать эткен это менин мен предопределением эмес, ошондуктан мен дини тармактагы болгон мына ушул адашуулардын тарыхтарын, тамырларын, эмне себептен ушундай нерселер болгон? Туугандар, мен бул нерсени сиздерге айтып берем. Адам баласындагы ушундай бир табигый бир көрүнүш бар. Адамдын өзүнүн жашоосунда, адамдын аракетинде бир карасаң, бул адам аябай мындай живой болуп, тим эле аракетчен болуп, энергиясы ашып-ташып турган кез болот. Анын каршысында бул адамда жалкоолук, баягы уже буту да кыймылдабай, эч жака баскысы да келбей калган ушундай абал болот. Туурабы туугандар? Аллах субханаху ва таала мынакей Кур'ан Керимде биздин үммөтүбүздү жараткан кудуреттүү Аллах Таала айтып атат: "Кадалика жаалнакум умматан васата литакуну шухада аля наси ва якуна ар-расулу алейкум шахида." Жараткан Аллах Таала айтат: "Биз силерди мынакей ошондой орто үммөт кылып койдук" дейт. Орто үммөт кылдык. Орто
дегени, урматтуу бир туугандар, бул эң жогорку, это центральный часть, это центр. Раз центр болгондон кийин бул жогору, мына ошондой аалы эң сонун орто үммөт кылып койдук деп Аллах субхана тағала бизди мусулмандарга айтып атат. Туугандар, мына мисалы монастырь, мына монахтарды көрүп атасыңар. Монах, эркектердин монастыры бар, анан кийин монахинялардыкы бар. То есть булар толук өздөрүн аскетизмге багыштаган адамдар. То есть все, бизге кроме аскетизма ничего не надо. Biz отвернулись от этого силердин мына ошол недостойный ушундай мирской жашооңордон биз баш тарттык деп, мисалы, булар кечилдикке өздөрүн тартып кетип атышат. Кечилдикке өздөрүн тартып кетип атышат. Но, туугандар, а в чем смысл тогда испытания бул дүйнөдө? Испытания, сыноо эмнеде болуп атат? Өзү негизги основной часть, туугандар. Дүйнөдө болуп атпайбы? Аялга үйлөнөсүн, аял турмушка чыгат, мынакей эки прототиптер биригип алгандан кийин ал жерде башталды там алардын ортосундагы дискуссиялар, анан кийин диспут, кийин словесный полемика, а потом уже физическая драка. Ушул нерселер менен болот. Ушул ырыскы менен болот. Ушул үй бүлөнү содержать этиш керек, ошол үй бүлөнү багыш керек, ошол үй бүлөнү кийинтириш керек. Кыскасы, ушул нерселердин бардыгы өзүнүн ушундай артынан ээрчитип атабы, сыноонун баарын түрлөрү. Не, мен кечил болдум, мен все, я ничего не волнует, эч нерсенин кереги жок, мен только шу монастырдын ичинде эле жүрө берсем болот. Субханалла, мындай нерсени ислам парз кылган эмес. Мына, эми туугандар, мен айтып коеюн. İslam dini bizge ortoluktu parz kılgan. Bırak bugünkü gündögü bizdin adaşı dal uşul ortoluktan tayıp ketüde bolot. Dal uşul ortoluktan. Emi tuğandar mına uşul ortoluk. Ortoluk degende простой тянский жашоо да. Жөнөкөй bir adamdын үй бүлөсү. Мына орто жашоо. Эмнеси жаман? Эр иштеп атат, аялы иштеп атат, мисалы, макул иштебесин, эр иштеп баксын. Но ошондой тириликти өткөрүп атышат и жашоо кечирип атышат. Мына ошол нерселер менен туугандар биз өзүбүзгө кошо мына ошол Аллах субхана тағаланын сыноолорун мына ушинтип биз өтүп атабыз. Эми конспирологияны билесиңер туугандар. Конспирологияда мынакей азыр именно ушул нерсе менен заниматься этип аткан специалист-конспирологдор туугандар баягы определение берип аткан. Доллардын көзү, там пирамида, сүрөттөрү, башкасы, вот эта валюта, которая доминирует сейчас дүйнөдө номер 1 мисалы. Турабы? Дедоларизация кылып жиберебиз десе никак не получается. Доллар все растет и растет. Кутулуп кетейли десең, анын үчүн сен экономиканы көтөрүшүң керек, экономика кандай эмес. Полный упадоктабыз. Эми туугандар, мына ошол баягы тең салмактуулук дедик, равновесияны жоготуп коюу бул самый главный ошибка, биздин эң чоң катабыз болду. Алхамдулилля, биз исламга кирдик, исламга келдик. Исламга келгенден кийин мына бизде ошибка каталар башталып атат. Билип атасыңар, мусулманчылыкка киргенде дагы адамдар түрдүүчө кирет. Бирөө сайла кирет, бирөө таксиге кирет, там жумаларына только жумага каттап коюш мүмкүн. А бирөөсү ушундай сайлап, что его вообще айлап таппай каласың. Мына ушул нерседе исламдын ичиндеги катачылык мынакей ушинтип кетип атат. Туугандар, эми биз айтып атабыз, туугандар, если бы мына ушул дүйнөдөгү дини маселе дагы, дини маселелер бар го, ошол дин маселеси болсун, ошол диндин кандайдыр бир эрежелери болсун, мына ошол эрежелер только адамдардын бир эмоциясы менен байланып калган болсо, хорошо, зор экен анда. Эгерде байланып калса, макул. Адам сострадание, там колуна жок экен, кыйналып калыптыр, байкуш, булар колуна жок экен,
жардам бериш керек экен, садака кылып коюш керек деген нерсеге да ошо сострадание ал нерседе болсун. Но сен туткан негизги ушул жашоодогу курсуңда сен ошол эмоция менен жашабайсың. Биз айтабыз Кудай эмоция менен эркекке эмне үчүн талакты эркекке берген, аялга берген. Эгерде ошол аял затына эгерде талак бериш өкүмүн ошондой мүмкүнчүлүгүн аял затына бергенде биз уже ажырашай берип молдеде бүт азыр мынерде эркектердин баардыгы талак алып отурган болот элек. Туурабы? Же аялга талак бербейт беле? Аябай чересчур эме мындай сабырдуу. Талакты берип, азыр бул жерде проблема уже без могул жерде багы экстремизм, радикализм менен ошол ортолукту дагы эмес, азыр биз бул жерде кантип ошол талакты чечебиз деп ушул проблема менен алек болот элек. Дамлага барып, дамладан сурайын десең, дамла өзү талак алган. 3 кум талак. Макул, кана амин я Раббана. Аллахым, жараткан мээримдүү Аллах. Кудайым, ушул өзүңдүн үйүңдө Кудайым кадам таштап келген ар бир пендеңдин акыбалын Аллахым өзүң жакшы билесиң. Баарын Кудайым, Аллахым өзүң акыбалдарын жакшы абалга оңдогун. Эгер адашып жүргөн адамдар болсо Кудайым, ушул адашкандарга Аллахым өзүң хидаят бергин. Хидаят нурун жүрөктөрүнө сал. Кудайым, элибизге мына ушул жалпы кыргыз элибизге ынтымак, биримдик бергин. Жараткан урушуп, жатышып, ушундай бөлүнүп жарылгандан Кудайым өзүң бизди ар дайым сактагын. Аллахым, ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундаткын, туура жолдон Кудайым эч качан адаштырба, ыйман менен жашаганды Аллахым насип эткин. Өтүп кеткен ата энелерибиз, туугандарыбыз, жакындарыбыз, алардын жаткан жерлерин Аллахым өзүң жайлуу кыл. Кудайым, алардын күнөөлөрүн, инсандык табияты менен кылып болгон күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечиргин. Туура жолдон Кудайым бизди адаштырба, аларды Кудайым ушул азапка кабыл. Алар азапка кабылбасын, алардын күнөөлөрүн кечиргин. Бала чакаларыбызды болсо Кудайым бизден да ыймандуураак, бизден да акылдуураак, бизден да ынсаптуураак болуп ушундай жакшы, өнүккөн, чоң, бир ушундай күчтүү мамлекетте жашаганды бала чакаларыбызга Аллахым өзүң насип эткин. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина хабибина саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи